Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Биз азыр Военный Антоновкада курулуп жаткан объектибизге келдик. Жана силерге фасады жөнүндө маалымат берип кетели дегенбиз. Бизде көп учурда кардарлар суроо болот. Биз сип панели менен үйдү курсак, фасадты кантип эмне менен жасайбыз деген. Азыр биз сизге ошол жөнүндө айтып көрсөтүп беребиз. Мынакей азыр биз үйдүн маңдайкы бетинде турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй маңдайкы бети толугу менен шын глаз менен жабылган. Бул Технониколдун Хауберг деген продукциясы, Техноникол компаниясынын. Мындайча айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда, жумшак фасад же болбосо мягкий фасад деп айтылат да. Бул өзүнүн негизги мындай көрүнүшү боюнча кирпичке окшош болот. Келген материал болсо мына мондай болгон чакан упаковкалар да келет. Ушундай упаковкада келет дагы. Андан кийин болсо үйдүн бетине толугу менен ушундайдан тозулуп кетип дагы кирпичтей сыяктуу көрүнүп калат. Ал эми мондай бурчтарына болсо атайын металлический уголоктор коюлат. Азыркы учурда бул толук бүткөндөн кийин коюлат. Ылдый жактарына болсо атайын мондай металлический фартук коюлат. Анан көп учурда биздин кардарлар сурайт, бул кантип бекитилет дубалга депчи, ошону силерге жумуш жүзүндө көрсөтүп беребиз. Мынакей силер көрсөңүздөр болот. Ылдый жагынан өйдөнү көздөй, балыктын чешуясы деп коебуз го, кабыгы. Ошондой сыяктуу болуп, үстү отуруп кете берет да. Биринчи слой болсо дубалга турат дагы, мык менен атайын оцинкованный өзүнүн мыктары бар. Ошол мык менен кагылат. Жана экинчи слой анын үстүнө келип туруп, мына монда атайын дайындалган жерлери бар. Ушул жерге тигинси келип чапталат. Ошону менен суу агып, эч бир буга, кандай десем, дубалга өтпөйт да. Негизинен бул сип панелдерге милдеттүү түрдө ушундай мягкий фасад колдонуш керек деген ойдон алыспыз. Болгону бул негизи өзү кымбат материал болуп эсептелет. Анан бул дубалга чапталыш үчүн милдеттүү түрдө ОСБ болуш керек да. Ал эми сип панелде болсо ОСБ дайын болгон себептен бул арзаныраак айланып калат да. Мисалга катары айтып кетебиз. Bunun material, работасы, эмгек акысы бардыгы биригип 1 квадратный метр 1000 сомдун тегерегинде айланат. Ал эми ушун менен салыштырып көрсөк, декоративный штукатурка деп коебуз го, кадимкиле декоративный штукатурка, бул үйдө турган көрсөңүздөр болот. Ушундай декоративный штукатурка менен экөөнүн ортосундагы айырмасы 300 сом болот да. Бирок бул эми бизди азыркы учурда көп кардарлар тандап атышат, себебинде эми орусча айтканда пассивно-агрессивный, но ошол эле учурда уютный көрүнөт үй. Бул биз салып жаткан үйлөрдүн фасадынын бир гана түрү. Биз силерге Кудай буйрса кийинки видеолордо башка дагы кандай фасадка материалдарды колдонуп атканыбыз жөнүндө кененирээк маалымат берип турабыз. Биз менен болуңуз.